Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мени тааныгандар билет, мен автоэлектрик менен иштейм. Анан туугандар, бул бизнесте мисалы көп адамдар кантип баштайт, бардык эле адамдыкы кылса болобу, эмнелерге көңүл буруш керек деген маселе жаралат. Региондо иштегендер Бишкекте кандай иш болот экен, актайбы экен деген мына ушундай вопростор жаралат. Туугандар, мен өзүм мынакей 11 жыл болду автоэлектрик болуп иштеп баштап, анын ичинде магазиндерди ачып, эсто иштетип, балдарды окутуп, ушул сферада иштеп жүрөм. Кытай менен иштедим көп жыл. Мен ушул сферага кызыккан балдарды ушул кесипке чакырат элем. Азыркы күндө Кыргызстанда бул сферада конкуренция деген нерсенин өзү жок, биринчиден. Анан жакшы кадрлар дагы жок. Ошондуктан усталар билип билбей ачып, кээде жаманаттык болуп калат усталар. Негизи ал устадар эмес, балким баягы деңгээлдин төмөндүгүнөн. Биздеги усталардын баардыгынын эле опту азыраак. Профессионалдык деңгээлде иштеген эстолор жокко эсеп. Азыркы күндө Туркиянын компаниялары келип, Кыргызстанда чыныгы диагностика өткөрүп атышат, бирок алар аябай кымбат жасайт. Эми, конечно, ошол аппараттар аябай кымбат. Ошон үчүн кымбат кылышат, клиент үзүлбөйт. Туугандар, ушундай жумуштарды эмнеге кыргыздын жигиттери кылса болбойт? Давайте өзүбүз өсөбүз, өнүгөбүз. Бул машина бизнеси өтө чоң даражада турат. Бунда акча өтө көп. Биринчи тамак аш болсо, андан кийин медицина, ден соолук, ошондон кийин эле бул технология турат. Себеби азыр технология жок, жашоону элестетүүгө мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан бул технологиянын бизнеси мындан кийин өнүксө өнүгөт, бирок эч качан жок болуп кетпейт. Ошондуктан туугандар, бул бизнес өтө азыркы күндөгү актуальный бизнестердин бири. Ошондуктан ким кызыккан болсо, коркпой эле келип мага кайрылсаңар болот. Ким мен менен команда болуп иштейм десе, команда жагынан жардам берем. Ким мен менен партнер болуп бизнес кылам десе, бизнес жагынан жардам берем. Эгерде устачылык кылам же өзүмдүн жеке эстом иштетем десе, анга дагы жардам берем. Менин колумдан кандай жардам керек болсо, мен ар дайым даярмын. Туугандар, мен бул нерсени баягы көргөзмө, эл көрсүн, эл мактасын деп видео чыгарып аткан жокмун. Мен мына 10 жылдан бери эле балдарга бекер видео чыгарып келем. Сабактарымды жарыя кылып, ютубтарда онлайн заман деген ютуб каналым бар. Биринчиси блокко түшүп, мына экинчи каналым азыркы күндө 5 жыл болду. Ачык эле, откровенно эле бардыгын көрсөтүп келем. Жана өтө күчтүү Кыргызстанда менмин деп төбөсү көрүнгөн усталарды элге аты чыксын, таанылсын, көп балдарды окутсын деп аларды реклама кылып келем. Мага эч бир рекламага акча төлөбөйт, ютубтан акча төлөбөйт, эч бир интернеттен мага акча түшпөйт. Мен буну бир гана ошо кыргыздын келечегинде технология өнүксүн деген максат менен кылам. Ошондуктан туугандар, кимдир бирөө таланты бар, таанышы жок болуп жүргөн болсо, мен силерди ушул технологияда мен менен чогуу иштегенге, же кааласаңар өзүңөр жеке баштасаңар дагы менин колумдан кандай жардам келсе, партнерский дейби же моральный дейби, мен ар дайым жардамга даярмын. Андыктан жаштар только алдыга, эч кандай чегинмей жок. Андыктан Кыргызстанда эле болсоңуз болду. Бишкектесизби, Жалал абадта ош айырмасы жок. Өзүбүзчө ушул сферада иштегендер чогулуп акылдашайлы. Менде жогун силерден алам, силерде жогун мен берем. Айтор ушинтип чогуу биргеликте өсөбүз. Андыктан туугандар, буну авто бизнес сферасында жүргөн тааныштарга жана ушул нерсеге кызыккан бир туугандарга жөнөтүп коебуз. Жана кандайдыр бир ой пикир болсо, астына жазып калтырып кетиңиздер, баарын окуйм. Баарыңарга терең ыраазычылык. Ушул көрүп колдоп аткандарга салам алейкум.